Барыңыздарга салам. Бүгүнкү жаңылыктарды мен Элизат Шешенбек кызы айтып берем. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен, урматтуу мекендештер. Жалпы кыргызстандыктарды келе жаткан жаңы жылы менен милиция кызматкерлери да куттукташты. Милиционерлер коомдо активдүү иштеп, элдин жыргалчылыгын коргогон бардык жарандарга ыраазычылыктарын билдиришти. Биз өлкөбүзгө тайманбастык менен кызмат кылып, иштеп, биздин катарыбызда эмгектенип жүргөндөргө түбөлүк карызбыз деген видео куттуктоону көрүңүздөр. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Келе жаткан жылыбыз жана астыдагы жашообуз жакшы болсун десеңиз, анда шайлоого катышып, добуш берүүнү унутпаңыз. Биометрикасы жоктор шайлоого катыша албайт. Мамлекеттик каттоо кызматы шайлоого карата иш убактысын узартты. Бул мекеменин жарандарды кабыл алуу бөлүмдөрү 31 декабрда да иштейт. Бул тууралуу 29 декабрда 1 радионун эфиринде сүйлөп жатып, вице-премьер-министр Максат Мамытканов билдирди. Бүгүнкү күндө биометрикалык каттоосу жок болгондуктан добуш бере албай турган адамдар 200 миңден ашык. Маалыматта айтылгандай, шайлоо тизмесине катталыш үчүн сөзсүз биометрикалык каттоодон өтүү зарыл. Биометрикасы жоктор шайлоого катыша албайт. Мындан тышкары, мурда форма 2 менен шайлап жүргөн жарандарыбыздын да андай шарты жок эме. Демек алар мурдагы катталган дареги менен шайлашы керек. Каттоо кызматы иш мөөнөтүнөн кечки 8ге чейин узартты. Демек, жарандар жумуштан кийин деле барып катталса болот. Майрамдын алдында жарыксыз калбаңыз. Электр карызын төлөп, майрамды жакшы маанайда тосуңуз. Түндүк электр ишканасы буга чейин Бишкектеги 1800 абоненттин жарыгы өчүрүлүшү мүмкүн экендигин кабарлаган. Жарандар электр энергиясына канча карызы бар экенин билүү үчүн SC Чекиткейжи баланс сайтындагы абоненттин балансы бөлүмүнө кирсе болот. Ал үчүн эсеп номерин билүү керек. Ошондой эле абоненттер 1209 номери аркылуу чалып же 0551 001 209 WhatsApp номерине жаза алышат. Каражаттарды терминал, электрондук капчык, банк жана почта аркылуу да төлөөгө болот. Бүгүнкү күндүн жаңылыгы ушулар болду. Кийинки эфирден жолугушканча аман туруңуздар.